Biri өлгөн болсо, жылкы союшат. Кээ бирлери 2ден жылкы союп атат. Ona göre göl akşa olsa Batkenge vergile. Үйүн сел алып кеткендер, колу жокторго, операция болуп аткандарга, ооруп аткандарга бергиле. Мындай сезилет да адамгач ана өттү куттуктап баргандайчы кийиндичи сарпайды. Андан көрүп мындай эле бар эле жөн эле кыргызча эле Куран окуй эле патакыл эле чыгып кетсе ошол оң дейм да. Ассаламу алейкум. Кандай? Күнүндө жолго алып аттыңар эле таап алдыңарбы? Кара суунун районунан бир сурап коелу дедик, ушу базардык, борборлук базардан. Көрүп атасыңарбы? Эмне? Маркумду узатуу, тойлордо чыгымдар жөнгө салалы деп жогорку кеңеште да көтөрүлүп баштады. Кандай оюңар бар ушул боюнча? Тойго барасыңбы негизи? Барам, Кошосуңарбы? Ода кошобуз да, конечно. Ат души кошосуңар же үмүт кыласыңар? Ат души эле кошом мен. Конвертке атыңар жазбай. Ат души эле кошом мен. Жазган жери жазам, жазбаган жери жазбайм. Но баталарда союлуп аткан согумдар кандай көз караш? Жок, эми бул өзү мусулман дининде деле согум союлбаш керек экен деп угам, бирок эми бизде кыргызчылыкта атаңдашы. Атаңдашы. Не ойлор бар да? Кандай кылса болот тойлорду? Эми тойлорду эми бул той жакшылык нерсе да. Ким өзүнүн немесине жараша өткөрө берсе. Өткөрө берсе деген атаңдашы болуп токтобойт экен да. Эми тойду атаңдашы буга мен көз карашым түз эле. Бирок эми баягы жамандык өлүм житимде буну чек коюп койсо болот. Буга чек койсо болот. Рахмат. Уже азыр мына жогорку кеңештен көтөрүлдү маселечи. Бир айдан бери жүрөбүз. Кандай оюңуз бар? Уже кече уктук, жакшы эле жок болуш керек да. Ушу маселени бир айдан бери Ошону көтөрүп деп жүрөбүз. союш, поюш, той пой андамды алып уже көтөрүлө албай атабыз. Ona göre göl akşa olsa Batkenge vergile. Үйүн сел алып кеткендер, колу жокторго, операция болуп аткандарга, ооруп аткандарга бергиле. Соот тие да. Соот тие да. Тойлор кандай болуш керек деп ойлойсуз? Тойлор ушу кичине адам чакырылып, тууган уруктар Чакырылып чакырылып. чакырса болот. Азыр. Эми тууган урук мына орустар бир 10-20 адам менен өткөзөт экен. А бизде деле мына 50 болсун, ашып барса 100 болсун, анан Ашып барса 100 жакшы эле да. Анын кереги жок акчасын. Сиздин оюңуз кандай? Төрөлө, оюм төрөлө, аса айткандай. Маркумду узатуу боюнча биринчи. Аса айткандай. Эчтеке союлбайсың дегенге кандай карайсыз? Эми айта беретке баары. Жок, айта берет, бул мыйзам чыгат, бул тараптар болот. Жок, мыйзам. Биринчи окуп. Ушу иш боюнча жүрөбүз. 4-5 жылдан бери ушул жөнүндө өзү неме көтөрүлүп атат программа. Токтотсо колдойсузбу? Эми токтотсо жакшы болот эле. Рахмат. Оюбуз туура эле ошол немелерди ашча неме чыгымдарды азайтыш керек да. Кайсыны? Батаныбы же тойдубу? Тойду деле, батанын деле баардыгы жол жоругу менен кылса жакшы деп ойлойм да. Элге мындай Ошо кандай сунуштарды берет элеңиз? Канча конок чакырылса тойго? эми кандай десем, ушу өзүн желательно ушул азыраак өзүнүн немесине. Канча примерно канча мисал үчүн? Айта албайм. Азыраак чакырган жакшы. Азыраак дегенде канча примерно мисал үчүн? 50-60. 50-60. Анан баягы себет жасамай, кийит кийгизмей, сарпай кийгизмейге көз карашыңыз кандай? Ол деле ашыкча нерселер, ашыкча бир кыргыздар. Токтотуш керек болсо 100%. Калбады, 100% токтотуш керек. Рахмат. Кыскартыш керек. Угуп атасыңарбы, негизи ушул тема көтөрүлүп атат. Ооба. Ушул демилгелеп чыктык, депутаттар көтөрүп атышат, мыйзам кабыл алынат. Тойлордо канча конок чакырса болот? Оюңарда. Ойдо бир 200. 200? 200. Азыр 200 эле болуп атпайбы? 50-60, 100 дегендер да бар да. Болот 50. Болобу? Точно. Тамак тартылганда бир 2 тамак тартылса болот да же сөз 4-5 тамак жеш керек да. 2 тамак. 2 тамак болот. Себет, мебет да кандай көз караштар бар? Ушулар токтотуш керекпи? Себет токтотуш керек. Ушуну мыйзамга жазып койсо болобу? Болот. Колдойсуңар? Колдойбуз. Рахмат. Чыдаган той кылсын деген, тойдуку менен өлүмдүкү башка да эми. Ар башка. Мисалы үчүн кембагал өлүп калат, байлар өлүп калышы мүмкүн. Ошодо баягы жаш балдары менен калгандар бар, буларга өтө эле кыйын болуп калат. Өлүмдөчү, бул өлүм дагы айтып дагы келбейт онун үстүнөн. Тойго болсо даярданат да, адамдарчы той кыламын деп. Өлүм айтпай келет, ошон үчүн кыйын деймин. Ошого кичине токтотконго макулсузбу? Неге? Ооба чыгымды токтотуш керек. Тойлордо канча конок чакырылса болот дейт, чектөө койсо. Эми тойду деле азыркы заманда кичине чектеген жакшы болот. Канча адам дейсиз конок? Эми ар кимдин немеси ар башка да. Жок, ар башка, туура айтасыз. Ошону тең деп, бай, кедей дебестен бирдей кылса деп атат да депутаттар. Жакшы болот эле. Жакшы болот эле. Канчага чейин конок чакырылса дейсиз? 300-200гө чейин чакырса. 300 көп дейсиз, 200 да көп деп атышат. 50 дегендер да бар, 100 дегендер да бар. Эми кээ-биркилердин туугандары көп да, анан бирин чакырып, бирин чакырбай калса капа болот дейм мен. Наоборот, сүйүнсө керек.
Kim bilet bilmedim. Qo'shimcha qo'shmay qolam debchi. Qisqasi qo'ldoysiz ekan da. Ova qo'ldayım. Көз қарашым өте нараз десем де болады. Өте көп расход көп кетеді. Шығым көп. Исрапкерчилик, негізгісі исрапкерчилик. Шуларды тойларда қанша адам болса болады деп ойлайсыз? Эми тойлордо эми баягы пата бер, дуа бере турган аксакалдар өтө жакындары гана. Канча адам? Обязательно бир 50-60 болсо болот. Тойда? Себеби ашча чыгым кетирип эле баягы 10 мындай бердим, мен мындай бердим деген атаң да шуну токтотсо. Сиз кайсы айылдансыз Карасунун? Мен Карасунун Кызылкош айылынан болом. Сиздерде кандай болду көз өткөн жерде? Бизде токтоткон. 100% ба? 100% токтоткон, бирок бир кой соет. Ошо койду союп эми маркумду узатып ошол болот. Эки жактан келген кудагандаларгачы. Анан эл жебейт. Эл жебейт. Айлыбыз жебейт. 40 жылдык, 3 жылдык дегендер жок барбы? Жок. Ошо олар токтогон ошо бир кой союп өздөрү. Тууган уру көздөрү гана. Балдары, кыздары, ошо бир туугандары. Негизи себет, мебет деген тойлордогулар кандай? Ашыкча болот. Ашыкча ысырап болот. Буну мыйзамга жазып коюш керекпи? Кантип ойлойсуз? Буну ысырапкерчиликти жоюу деп туруп жазып койсо жуда жакшы болот. Бул ашыктар үйгө көтөрүп барабыз бир пакет. Эгер эл кабыл алып макул болбосо, канча штраф кылса болот дейсиз? Эми ого чек кое албайм го, эми Азыр 17-18 миң деп атат да штраф. жок, ол өтө эле көп болуп кетет. Аз болуп калбайбы, наоборот? Жок. 17 миң төлөп коюп кыла берет да тойда. Эми жок. Эми бейбечаралар бир 10 миңге эми ошо көптүк кылат чындыгындачы. Азыр курсак той атканда 17 эми чоңдорго 50 миң, 100 миң салса эми боло берет. Баягы категорияга карап штраф салгыла. Рахмат эже. Азыр кыскаруу эле калды окшойт. Бирок шуну мыйзамга кирет деп атат, колдойсузбу? Кыскартканда. Мыйзамга кирсе Эчтеке союлбасын дейт. элдин оюн билиш керек. Элдин ою эмес, элдин оюн билип жүрөбүз бир айдан беричи. Элдин ою токтотолду деп атышат. Тойлор кандай болуш керек? Аз айткан негизи азго жакшы го. Колдойсуз, рахмат. Чыгымдар боюнча чыгымдарды азайтыш керек. Кайсыны? Баягы жылкы сойгон, мал сойгондорду. Негизи биз ушул демилгени көтөрүп чыгып, азыр жогорку кеңеш колдоп атат. Мыйзам кабыл алынат дейт. Тойлорго канча конок чакырса болот деп ойлойсуз? 200 адамдай чакырса болот. 200 көп эмеспи? 200 азыр деле 200 болот атпайбы? Чектеп койсо 50 адам, 100 адам кылса болбойбу? 200 адам чакырып. 100 адам чакырса жакшы болот. Жакшы эле болобу? Себет, мебет дегендерде мыйзамга жазыш керекпи же жөн эле коюш керек? Кийин анан сарпай деп кийилбейт дем аларсы, жөн эле көрүнмөй да. Кандай оюңуз бар аял катары? Себеттерди жок эле кылыш керек өзү, мындай карагандачы токтотуш керек. Кургун берип коюш керек. Акчасын эле берип коюш керек, чын эле. Негизи колдойсуз. Колдойм, бул чыгымдарды өзү азайтыш керек. Рахмат эже. Чыгымдарга мен көптөн бери каршымын өзүчө. Мисалы бирөө өлгөн болсо, жылкы союшат. Кээ бирлер 2ден жылкы союп атат. Пулу көптөр. Аксакалдарды укпай атышат. Сиз кайсы жерден болосуз? Мен Жалал абадтан болом. Жалал абад кайерден? Сузактан. Айрыкча силерде аш бермей деген аябай мода да. Мода. Ал токтой элекпи дагы деле? Токтобой күчөп атат. Күчөп атабы? Ушуларды мыйзамга киргизип койсо колдойсузбу негизи? Колдойт элем. 2 колум менен колдойт элем мен. Тойлор кандай болуш керек? Канча конок чакырылыш керек? Оюңузча. Канча конокту билбедим го, бирок баягы ЗАГС менен ресторанды жок кылыш керек да. Эми чектеш керек дейм. Биринчиден исламга туура келбейт ЗАГС дегенчи. Анан вечер деген деле ошо да, ичет, жейт коноктор. Тансага түшөт. Шайтандын баары ошол жакта. Негизи бай элчи. Ушун сарамжалдуу кылып койсо эл байып кетет деп ойлойсузбу дагы? Байып кетет. Ишенесизби ушуга? Ишенем. 1-2 жылда кадимгидей билинет да? Билинет. Биз ошону сезип жүрөбүз. Рахмат. Неме да, ашыкча эле ысырап болуп атат да. Кайсыл? Өкө тең эле. Маркумду узатканда деле, той топурда деле ашыкча эле. Тойлор кандай болуш керек деп ойлойсуз өзү? Тойлор эми ушу бир жеңил болсо жакшы болот да, ошо шариат Жеңил дегенде канча киши көрсөткөндөй. чакырылыш керек, не союлуш керек? Оюңуз. Азыр мыйзам кабыл алынып атат да, ушуга көз карашыңызды айтсаңыз. Эми той, мисалы үчүн үйлөнүү той болгондо ошол баланы эле же ошол эки жактан эле адамдар келсе, тиешелүү адамдар келсе, канчадан киши? бир 10 ушундай келсе, болот ошо. Анан бир койду союп, ошону жеп, анан дубасын кылып кетсе ошол да. Ал меники деле ошондой эле болсо болот. Элдин жашоосунда өзгөрүү болобу ушулар токтотсо? Конечно болот өзгөрүү. Өсүү болобу? Өсүү болот, сөзсүз болот. Ишенесиз? Ишеничти эле. Рахмат. Мына маркумду узатканда анан тойлордогу чыгымдар кандай болуш керек? Аны эми
Ошо алымдар айткандай кылыш керек да. Toylarda kança konuk çakılısı oldu. Az mıyzam kabul alınat da uşul. Birinci, ikinci, üçüncü okudan kabul alınat. Hem deputatların 3'ten biri karşı olup attır. Bayağı restoranı varlarça. Şunu jönge salsa kanday olur? Kanday kılış gerek oyunuz? Эми оюм ошо алымдар айткандай ысырап кетет аз айтыш керек да. Kolдайсыз кыскасы. Ооба. Токтотконго. Рахмат. көз караш эми кандай десем бизде чыгым көп да өзү чынын айтканда Кайсы жерден болосуңар? эми кыргызстандан Кайсы айылдан? Кайсы жерден? жалап атам ол Жалаваттан. Силерде мында аш бермей дагы деле болуп атабы? дагы деле бар ачыгын айтканда Сузакта айрыкча ошондой да? жок эми сызакта эмес баары деле жепте Сузакта ошондой. Мен лично Кыргызстан боюнча кыдырып жүрөм. билбедим анда билбедим бизде Атаңдаш күчтүү окшойт, а? жок биз атаанда ошо бар Кыскасы токтотуш керек, а? туура токтош керек эми ала карга темно каздын бутусун атып баардыгы эле ошого теңелип атышпайбы Ушундай болсо болот эле дегендей ой барбы? Туура ошондой болуш керек өзү. Кандай болуш керек? Чыгым азыраак болсо жакшы да азыр башкаларга тең элем деп бейбечаралар кыйналып калды. Ошондой болгон жакшы. Биздин көз карашыбыз курнамыз болот да. Тойлорго кандай болуш керек? Тойлор 50 адам, 100 адам, 500 адам чакырыш керекпи? Жок, тойлор жөнөкөй эле болсо болот. Өзүнүн туугандары чакырып койсо. Канча конок мисалы үчүн? Конок өзүнүкү ашып барса өзү 50 адам эле болот, жетет да. Жетет, а? Жарыя кылып койгула деген исламда, туура? Ооба да. Негизи колдойт экенсиз, а? Колдойбуз. Рахмат. Ыксыз чыгымдарга көз карашыңыз кандай? Тойлорго чыгашаларбы? Келип чыккан чыгашалар. Себет, мебет, кыскасы кийип кийгизме, сарпай кийгизме, ушуларды бүт токтотсо. Ошо тойлорго кылдык да мына немелер. Я. Макулму? Баталарда кандай болуш керек көз өткөн жерде? Сиз кайсы айылдансыз? Мен Жапалактан. Жапалакта кандай болуп атат? Көз өткөн жерге барып эт жеп атасыздарбы? Союлуп атабы? Же союлбай атабы? Союп атышат. Союп атышабы? Ооба. Ошону 100% токтотконго макулсузбу? Макулму? Эне, сиздин оюңуз. Маркумду узат. Менин оюм ушу жаштарга ушу чыгымды аз кылып эле неме жеп ичип эле кеткенин оңой болот. Кайсыны? Тойдубу? Жок, өлүм житимде дейм. Жеп ичкен болбойт деп атпайбы? Жок эми алыгыдай биттеп койсо, жеп пайшаба 4 табак ашкыла ошол эле жеп 10 миң кылып кетсе эле болду. 10 миңди токтотпойбуз. Сиздин оюңуз кандай эже? Меники деле ошондой. Токтотуш керек. Токтотуш керек. Токтотуш керек. Тойда эми. Рахмат. Мына өзүңүз карасың кайрыңыз? Мына кыргыздардын айрыкча адам көз өткөндө, маркум болгондо, жылкы сой, мал сой эми мыйзамга кирип атат да. Анан тойлор, өзбек туугандарда кандай тойлор, маркумду узатканда оюңуз, сөзүңүздү айтып койсоңуз. Азыр энди озайды бул нарсалар ашы. Союштар озайды. Бизде болуп атат да кыргыздарда. Болуп, уякта болуп. Бизде болмойт. Эмне деп айтат элеңиз? Токтоткула деп айтат элеңиз. Токтотса болот да, өзү унака нарса жок экен да өзү. Сүннат амал эмес, бул эч канак эмес. Бул өз адамдарды өзүнө ишлекасында бул. Азыр неме дейт го, мына өзбек туугандарда мындай ихсан эле өткөрүп коёт дейт го. Мындай ихсан кылып, 3 күндөн кийин. Ошондой болуп атабы негизи? Сойбой деле коёбу? Халасы өткөзмөйт. Өткөрбөй деле коёт. Рахмат. Негизи ысырапкерчиликти азайтышка колдойсуз. Рахмат. Ошо ашыкча чыккан bu adamlarga ziyon keltiradi. O'zi nimalik, haligi nima deydi? Ashikcha qilgan xarajat bu yomon narsa. Bo'lmaydi. O'shuning uchun bo'lmaydi. Qo'llaysiz? Ha, qo'llaymiz albatta. Borasizmi to'yga siz? Shuni to'xtatsa qanday qaraysiz? To'xtatsa yaxshi bo'ladi. Biroq to'xtata olmaysiz-da, jasab boraverasiz. To'xtat. O'shani el o'zi cho'g'ilib aytishga. El o'zi emas, mizam chiqarsa qo'ldaysizmi? Qo'ldayman. Mizamga yozib qo'ysa bo'ladimi? Bo'ladi. Ne o'yingiz bor dag'i? To'ylar qanchada qo'noq chaqirsa? Sevetdan ko'ra o'sha aqchasini bersa o'sha qilgan odamga ham yaxshi bo'ladi. To'ylarga qancha qo'noq chaqirsa bo'ladi deysiz? To'ylarga ham o'zine qarashli odamlarni chaqirsa bo'ladi. O'zine qarashli odamni chaqirsa bo'ladi. Mizam qabul olmayotmaymi? Qancha qo'noq chaqirsa? Isrofgarchilikning keragi yo'q. O'zine qarashli odamlar chaqirsa bo'ladi. Rahmat. Marhumni uzatgandagi anan to'ylardagi chiqimlar bor-ku? Uylenleksizmi? Uylenekmi. Qanday qilib to'y qilam degan o'y bor? Qanday bo'lsa bo'ladi to'y? Bilmiyorum aka, обычный эле, el қатары. Обычный дегенде qanday misol? Demek aka, bunu mizam chiqsa 50 odam, 100 odam chaqirsa bosh yesingizmi negizi? Che 500 odam chaqirasizmi? Yo'q aka, unday chiqim keragi yo'q da. Chiqim keragi yo'q. Qanday qilib uylenem deb o'ylab жүрөсүң? Мындай болсо болот эле ушуну деп ойлойсуңбу? O aka, menin oyum hem apamlarga жақпай қалышы мүмкін, үй бүлөмө жақпай қалышы мүмкін. Ошого алжан уақыт көрсөтөт. Сен Аллага жагат деп качан ойлоносуз? Апама, акеме, туугандар жүрөбүз. Ошондой өзү чыгымсыз үйлөнүш керек өзүчө. Кыскартыш керекпи? Кыскартыш керек. Колдойсуңар. Колдойбуз. Рахмат. Брат, ассаламу алейкум.
Мына бул маркумду узаткандагы анан тойлордогу чыгымдар азыр мыйзам кабыл баштады. Бир айдан бери демилгени көтөрүп, жогору жака жетип, ушуну жолго салайлы деп атабыз да. Иншалла. Ошону кандай колдойсуңар? Кандай оюңар бар? Биринчи маркумду узатуу боюнча. Эчтеке союлбасын деп атат да. Эми мен мындай айтайын, Кыргызда маркум адам өтсө дагы сарпай көтөрүп барат. Тойго деле сарпай көтөрүп барат. Ошонун не кереги бар? Мындай сезилет да адамгач ана өттү куттуктап баргандайчы, кийиндичи сарпайды. Андан көрүп мындай эле бар эле жөн эле кыргызча эле Куран окуй эле патакыл эле ичип кетсе ошол оң дейм да. Бар бул жерде эт качан тартат экен, ашын качан берет экен деп отурбай, кирди патасын кылды сразу ичип кеткен, ошол туура. Эми тойдо эми ар ким ар кандай да. Ошону бирдей кылып койсо. Ошону бирдей кылып койсо, байкедей кыл. Андай колдойсуңарбы? Колдойбуз, бирок канча конок чакырса болот мисалы үчүн? Кыргыздын коногу өзү 350-400 да. Ошону мындай чектеп койсо бир 100 кылып койсо болобу? 100 же 150 максимум да. Бизде бир бала чакасы менен барганда 150ке жетип барат. Ошону штрафтарды канча кылып койсо болот баш ийбегендерге? Азыр 17 миң сом дейт. Любой төлөп коюп көрүнө берет да. 17 миңге көтөрсүн дагы. Канча кылса болот? 50-60 кылса да мындай 150-200 миң кылып койсочу. 150-200 миң кылып койсо, эми мындай карап кырсаң, байлар анда эле төлөй берет. Кылышы мүмкүн, Анда ошо 200-200ге кылып койсо болот, штрафты төлөп коюп кыла берсиңер. Ошо штрафтан башка нерсе. Рахмат, жакшы оюңуз бар экен. Күндө базардасыз, күндө базар. Баталарга барасыз, тойлорго барасыз. Барабыз. Оюңуз, көз карашыңыз кандай ушулар боюнча? Биринчи ушул маркумду узатуу боюнча. Эми ар бир адамдын башында бар, барыш керек. Бирок чыгымдарчы? Чыгымдар ашыкча. Токтотуш керек, Тойлар канча конок чакырса болот дейсиз, мыйзам кирсе? Тойго эми жакын туугандары келет, ошо эли журт тааныгандардын баары барат. Мүмкүн канча адам болсо болот дейсиз, чектөө койсо. Азыр Онун чеги жок болуш керек. Эми тааныган адам баары бир маркумга патага барат да. Жок, батага эмес. Тойго дейм, той. Тойго өзүнүн Канча конок болсо болот тойго? Тойго мисалы үчүн адамдын өзүнүн таанышына, тууган уруу көптөрү бар, ошолорго жараша өздөрүнүн канча чеги жок. Анда токтобойт экен андачы. Анда атаңдаш болуп токтобойт экен да. Ошону бир чектеп койсо, кээ бир айтат 50 адам деди, кээ бири 100 адам деди. Бирөөсү айтты 150дөн ашыгы болбойт деди. Ошону кыскартып кылып койсо эл байый беле. Мисалы сиз тойлорго кошуп жүрөсүзбү? Кошобуз, барабыз. Атыңызды жазып кошосузбу, жазбайбы? Атыбызды жазып кошобуз. Эмнеге жазып кошосуз? Үмүт кыласыз да кайра алып келет деп. Эми ал келдиби, келбедиби билиш керек да болчу. Сиз кийин той өткөрсөңүз алып келет деп кошосуз да. Ошондой эле болуп калды. Ошону бүт тартипке, мыйзамга салса, баш ийесизби? Мыйзамга салса баш ийебиз, мыйзамга баш ийебиз. Же мен той өткөрүшүм керек, 400 адамга кошком, 400 адам алып келиш керек дейсизби? Мисалга да. Апарганыңы чакырабыз да. Кошконубузду чакырабыз. Штраф 200 миң, 150 миң кылса колдойсузбу? Чегинен асса колдойбуз. Рахмат. Негизи туугандар мына Карасунун Борбордук базарындабыз, Кара Суу районунун. 90% ысырапкерчиликти токтотобуз деп атышат. Негизи тойду деле чектөө коюп, мыйзам кабыл алып, ошо себет, мебет, баягы кийит кийме, сарпай киймелер жок кылып койсо, эл даана колдойт и баш ийет экен. Анан штрафтын өлчөмүн мындай бөлбөстөн, категория кылбастан эле бирдей кылып койсо, 150 миң штраф төлөсүн болду. Анан категория кылган, сен кайсы категорияга киресиң, кайсы депутаттын мындай чыгарган идеясы билбейм. Элдин оюн таамай кылып туруп, ушул бийлик жака жогорку кеңешке жеткирип беребиз. Мыйзам кабыл алынса, элдин даана колдой турганы билинип турат. Күн сайын саат 8-де көрүшөбүз. 12-июнь күнү кайрылуу жасайм, жалпы элдин оюн топтоп туруп. Дагы көрүшөбүз. Аман болуңуздар.